Супер инфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Толгонай Арзыкеева 4 жылдан кийин үзүлгөн сүйүү мамилеси тууралуу айтат. Сыноону кантип жеңдиң деп сурашат. Андан кол үзүү силер ойлогондой оор болгон жок дейт ал. Учурда популярдуу болуп жаткан акыркы сабак сериалын тарткан Руслан Акундун кызыктуу маеги. Салам Нью-Йорк тасмасын тартууда 16 килограммга арыктагам дейт режиссер. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков менен маектештик. Биз оппозицияда, хоп позицияда эмес, нак позициябыз дейт эл өкүлү. 8 жыл күтүп төрөгөн кызын жубайым көрбөй кеткенине өкүнөм дейт. 2 кызды оор турмушта тарбиялап жаткан ата. Жылдыздар аппак карда көкбөрү ойношту. Алы Туткучев, Чыңгыз Мырзаев баштаган шоу-бизнес маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн көкбөрү командасы тууралуу айтып беребиз. Белгилүү аранжировкачы, ырчы Өктөм Сапар уулу тартынчаак болгонум үчүн ырдап чыгууга батын албай жүрдүм деп кызыктуу кеп куруп берди. Тамагыма операция жасалып, үнүм чыкпай калганымда эми ырдабай каламбы деп коркком дейт белгилүү ырчы Дилшат Кангелдиева. Дары таблеткасын суу менен гана ичиңиз. Дарыны чай, шире же кофе менен ичсе эмне болорун дарыгер айтып берди. Фаршталган ашкабак, ширелүү сабиз, жер жемиштен тамшандырган даамдарды жасап конокто кубантыңыз. Балдар үйүнөн чыккан миллионер блогер, ырчы, алпароочу Дания Милохиндин жашоосуна саякатка чыгабыз. Сокулукта 2 жашар бала сабалып, учурда ооруканада жатат. Баламды кожоюнум буга чейин да сабап жүргөн. Коркуп эч кимге айтчу эмесмин дейт атасы. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.